жүгөрүлөр bir гектарынан да жалпак тил менен айтканда 3 тоннадан 5 тонна берсе, биз алып келгендер 18 тонна, 24 тоннага чейин бере турган жүгөрүлөр сортторун алып келгенбиз. Бул чогулат, рюкзакка илинет дагы, уруп согуп туруп 1 гектар жерди 7 мүнөттө обработка кайра кетирип. Биз гарантия беребиз буга. Себеби бунун ичине куйган химияны дагы же органикалык болобу биз өзүбүз гарантия беребиз. Бир мындай сабакта же болбосо бир өсүмдүктө бир эле түйүмдүү болуш керек, бир эле мындай дүмбүл болуш керек да жалпы. Бизде баягы 4-5 болгондо мыкты болду. Калбышып кетишкан жетишпей калат. Assalamu alaikum. Кандайсыздар, урматтуу Тез кабар каналынын көрүүчүлөрү? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Урматтуу багбандар, дыйкандар. Биз бүгүн Бишкек шаарынын мынау түндүк тарабындагы Объездной көчөсүндө Байдыйкан компаниясы фермерлерди колдоо иш-чарасын өткөрүп атыптыр. Бүгүн 21 сентябрь. Ушул иш-чарага күбө болуп катышып кетмекчибиз. Бул жерде кандай иш-чара болуп атканын жана эмне максатта кандай иш-чаралар өтүп атат, эмне жаңылыктар бар, анын баарын сиздерге бул жердеги азыр жетекчиси Марлес байке менен буюрса таныштырабыз. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Мына микрофонду тагып коеюн сизге. Макул. Иштериңиз жакшыбы? Рахмат. Болот атабы? Иш-чараңыздар куттуу болсун. Чоң рахмат. Буюрса Кыргызстанга чоң салым кошуп аткан турасыздарбы? Колубуздан келишинче. Өзүңүздү кичине тааныштыра кетиңиз. Көрүүчүлөргө. Менин аты жөнүм Эрлис Акунбеков. Ушул Кыргызстандагы Байдыйкан айыл чарба колдоо борборунун жетекчисимин. Биздин ишканабыз ушул дыйкандар менен иштешет. Биз дыйкандарга жардам беребиз. Өзүбүз да кичинекей кезимде да дыйкан болгом. Кийин мектепте, университетте да окуп жүргөндө атамдын баягы колунда оор жүгүн жеңилдетебиз деп эмне гана өстүргөн жокпуз. 51 километрде Алайдан, Оштон Алайды көздөй кетип баратканда картошка да эктик. Окуп жүргөндө ушул жүгөрү, капуста баарын эктик. Өзүм чоң ой, анан андыктан дыйкандардын түшүгүн жакшы билем. Дыйкандардын түшүгүн жакшы билем. Анан мындай эс тартып, ишибизден колубуздан жумуш келип калгандан баштап ушул дыйкандарга жардам берип атабыз. Бүгүнкү күндө дыйкандар чынындыгында түшүгү көп. Биз ойлойбуз баягы суу менен эле шор эле маселеси, эки эле маселе бар деп. Чынында ичине кирсең, аябай көп маселелер. Ушул билим тармагында билими да жетишпеген дыйкандар бар, илими жетишпеген, ошол эле жакшы үрөндөрүн жетишпеген, техниканы жетишпеген, анча-мынча коргоо заттары жетишпеген. Жыл сайын баягы биз жер семирткич өзүбүздө завод болбогондуктан, сырттан алып келгендиктен ошол жер семирткичтер таңкыс болуп калат. Быйыл жер семирткич кымбат болуп, кыскасы ушуга окшогон маселелердин баары жогун дыйкандарга чечип, бүгүнкү күндө ушул чүй өрөөнүндө ушу тала күнүн белгилегенбиз, ошону өткөрүп атабыз. Аябай жакшы. Ошого келип калдыңыз. Кош келипсиз. Тез кабардын көрүүчүлөрү, буюрса мына бүгүн Эрлес байкебиз мындай жүгөрүлөрдү олтургузуп, бул эксперимент кылып отургуздуңуздар, Булар эксперименттер бар. Канча түр отургуздуңуздар жалпы быйыл? Бул жерде жалпысынан 30дай түрү бар. 30дай түрү бар. 30дай түрү бар. Бул жерде алдыңкы дүйнөнүн алдыңкы Европада биринчи орунда турган, дүйнөдө экинчи, үчүнчү орунда турган компаниялардын Кыргызстандагы гибридтерин алып келгенбиз. 2 жыл, 3 жылдан бери ушунда сыноолорду жүргүзүп, бүгүн 200гө жакын дыйкандарды чакырганбыз. Ал дыйкандар дегенде бул ошол баягы дыйкан чарбалардын жетекчилери, ушул көп жылдык эмгеги бар, көп жылдык тажрыйбасы бар дыйкандарды чакырганбыз. Ошолор баары келип көрүп, анан алардын мээнети зор. Мен ар дайым айтып келем, дыйкандын мээнети, эмгеги аябай чоң. Ушул жаздан баштап күзгө чейин мээнеттенет. Чарчап калган учурлары да бар. Чынында дыйкандар өзлөрү да айтат, чарчап да калабыз депчи. Ошолорго кичине болсо да мындай ишин жеңилдетели. Сый тамак кылып, чакырганча баягы жаз жарыш, күз көрөш демекчи, ошону көрөшүп азыр жыйынтыктап ушул жергиликтүү жүгөрүлөр bir гектарынан да жалпак тил менен айтканда 3 тоннадан 5 тонна берсе, биз алып келгендер 18 тонна, 24 тоннага чейин бере турган жүгөрүлөрдүн сортторун алып келгенбиз. Машалла. Себеби дыйкан дегенде биздин баары жогубуз эле дыйканчылык деп калабыз го, бирок дыйканчылыктын артында пайда турат да. Кайсы гана түшүм болбосун, кайсы гана
иш болбосун, анын аркасында пайда бар. Дыйкан мээнети акталыш керек да. Бүгүнкү күндө ушул жүгөрү Кыргызстандагы бүт культуранын ичинен эң рентабелдүүсү. Эң рентабелдүүсү, акчасы да жакшы. Мисалы үчүн ошол эле дарбыз бар, же болбосо ошол эле кызылча бар, же болбосо пахта бар. Ошолордун ичинен жүгөрү мына акыркы 2-3 жылдан бери эң биринчи тепкичке чыккан. Биз ошол дыйкандарды байытабыз деп өзүбүзгө ниет кылганбыз. Атыбыз да ошондой, бай дыйкан деп. Дыйкан дегенде баягы байкуш деп ойлоп калбаш керек да. Дыйкан дегенде ал деген бай деп. Анан бизде элет жеринде Кыргызстандын 65% эли жашайт. Ал ошол 65% деген бул 6 миллионго алып болсок 4-5 миллион адам ошо менен оокат кылат деген сөз да. Үй бүлө да. Анан андыктан ошол кылып аткан жумуштардын баары жогу пайдалуу болуп турса, ушул дыйкандар аркылуу биз өзүбүздүн мамлекетибизге да жардам беребиз. Экономиканын өнүгүп өсүшүнө жардам беребиз. Ошого биздин бүгүнкү кылып аткан жумушубуз бир жагынан керек дагы, бир жагынан жооптуу, анан эң сооптуу дагы, анан эң эле эмеси дыйкандардын бул жумушу оор да. Дыйкандар менен иштеш кыйын эмне дейсиң? Чынында дыйканга бирдекени айтсаң ишенбейт. Ал көрсөтүп бер дейт, же болбосо карызга бер, мен эгип көрөйүн дейт. Анан технологиясы туура эмес болуп калса, болбой калды деген учурлар болгон. Ошон үчүн биз мына өзүбүздүн ушул жерде 40 гектар жерибиз бар. Бул жерден биз пайда алыш үчүн эмес, 40 гектарды биз жыл сайын өзүбүзчө капчыгыбыздан ушун чыгым кылып келебиз. Мындай кылып ар бирин көрсөтүп, бул деген мына эрте бышканы, бул болсо мындай кеч бышканы, мисалы үчүн мына могул жерде мына дыйкандар көрүп атат. LG деген бул Limagrain фирмасы Францияда, Европада биринчи турган жүгөрүлөр. О биринчи орунда турган. Бул караңызда. Бул биздин технология, негизи өзү жүгөрүнү түшүнгөн адам билет. Бир мындай сабакта, же болбосо бир өсүмдүктө бир эле түйүн болуш керек. Бир эле мындай дүмбүл болуш керек да, жалпы тилмен айткандачы. Бизде баягы 4-5 болгондо мыкты болду дейт. Ал бышкан жетишпей калат да. Бул мына даны дагы, ал масса да бербейт. Мисалы үчүн 1 гектарынан 17-18 тонна деп атпайбыз. Теге көп көрүнгөнү менен баягы күзүндө эсептелинет го чөжөнүн балапандарычы. Ошол сыңары мына бирок бышкан, дандары толук, салмагы да ошого жараша болот да. 17 тонна, 18 тонна буну биз баягы дыйкандарга мындай айтып эле калбастан көрсөтүп берип атабыз да. Мына бул ошол Limagrain. Бул болсо биз баягы көптөн бери Кыргызстанда мына акыркы 15 жылдан бери калыптанып калган Limagrain уругу, тиги Pioneer уругу, бул ошол Carteva деген чоң компаниянын. Булар мисалы үчүн мындай көрүнгөнү менен бул күчтүү. Оор, мындай салмак чоң экен. Дандары чоң, бунун ичинде дандары да саналуу. Мына могул жерден эле көрүнүп турат. Мындай басып көрсөтүп, эми дыйкандар келип азыр ошону өз көзү менен көрүштү. Ошондо булардын бышылып жетилүүсү да кандай болуп калат ошондо? Булар негизи жүгөрүнүн түрү көп. Баягы суук жерлер, например, көлдүн, нарынын жерлеринде эрте быша тургандары бар. Алардын баягы бышуу мөөнөтү, мисалы үчүн 80 күн, 75 күн, 90 күн болот дагы, анын түшүмү кичине азыраак болот. Мисалы үчүн 8 тонна, 9 тонна, бирок башкалар ал жерде бышпайт. Мисалы үчүн мына бизде FAO 650, 700 дегендер бар. Булар ошол октябрда орулат дагы. Бунун ушул биз айткан 18 тонна, 24 тоннага бере тургандар ушулар. Ушундай түрлөрү бар. Баягы эрте бышканы бар, орто бышканы бар, анан кеч бышканы бар. Кеч бышканы көбүрөөк түшүм берет. Анан эми ошол эле бүгүнкү күндө урук менен эле бүтүп калбастан, же болбосо жер семириш менен бүтүп калбастан биздин Испаниядан дагы, Швейцариядан дагы бүгүн тиги партнерлорубуз келген, алар баары сүйлөп, дыйкандар түз суроолорун берип алды. Кандай жүрөгүн көйгөн суроолордун баарын берип, суроолоруна жооп алып алды. Анан ошол Испаниядан келген дагы жакшы уруктарыбыз бар. Бул болсо эрежити. Биз эми азыр бүгүнкү күндө бул дагы Франциядан келген. Биз эми дыйкандарга кандай сунуштап атабыз да, баягы биз урукту алып келгенибиз, бул жеңил көрүнө берет. Чынында урукту алып келиш да проблема. Азыр Европаны биз алып келип, ушундай дыйкандарга ассортимент кылып коелу. Дыйкандар өзлөрү тандап алсын. Ошону жарашып келип беребиз. Кийин ошону алып келип бере беребиз. Эми баягы жок жаман дейт го. Биз алып келип бар кылып кое берели да, анан акырын өзү үйрөтүп кете берели. Негизи биз эми баягы көпчүлүк учурда дыйкандар мындай да, эми баягы мен катуу сүйлөсөм кечирим сурайм. Көпчүлүк учурда технология сакталбай калат да. Биз аны мындай өзүбүздүн тил менен айтканда агротехника деп коебуз да. Техника дегенде мындай техника эмес. Ошол жерди даярдоо, урукту убагында отургузуу, аны 3 жолу 4 жолу сугаруу, же болбосо жер семирткич берүү, жалбырак алып жер семирткич берүү, ооруп калса убагында 1 күн 2 күн кеч калтырбай, бир жума дарылап, керектүү заттарын берип, өлчөп, лаборатория кылып, агрономдун кеңешин алып, техниканы туура сактаса, бул түшкөн
неменин дагы урожайдын дагы түшүм дагы жогору болот. Тебиндегидей алат деңиз. Ал эми мен айтайын деген биздин дыйкандар кандай кылат? Көпчүлүгүчү ошол агротехниканы сактабайт дагы күчтүн бар жогун жер семечке берип берет да. Баягы көнүп калган селитра карбамидтерге берип салат дагы. Анан аягына келгенде эле Результат жок. баягы түшүм көпкө турбайт, тез эле бузулуп кетет. Мурдагы помидорлор 2 айлап турган помидорлор азыр 2 айлап турбайт, бир жумада бузулат. Себеби ошону көбүрөөк берип коет да. Эмне деген келет? Агротехниканы сактабай, технологияны сактабай, компенсацияны немеден кылып алат да. Көп жылдан бери ушуну ал деген сөз жерди да бузуп атабыз да. Жердин күрдүүлүгү бар, күрдүүлүгү да түшүп кетет. Эми химияны бере берсең болбойт. Ошого биздин өзүбүздүн мектебибиз бар. Бай дыйкан дыйкандарды окутуу мектебибиз бар. Ал жерде дыйкандарга бекер курстарды өткөрүп турасыз. Шуларды көрсөтүп, колунда жок дыйкандарга биз мындай эле беребиз. Лабораториясында эле бекер өткөрүп беребиз. Анча-мынча колунда жокторго биз өзүнүн өнөктөштөрүбүз бар. Ал аркылуу финансирование таап беребиз. Ушундай кылып өстүрөбүз. Бүгүнкү күндө биз мына 13 жылдан бери иштеп атабыз. Дыйкандардын 90% биз менен иштешет. Бай дыйкан менен 90%. 465 миң дыйкан деген бул үй бүлөлүк да эми дыйкан дегенде балдар менен окуттанат, башка кылат. 460тын 413 миң дыйкан биз менен иштешет. Бизде майда да. Казакстан менен Кыргызстандын айырмасы бизде бир дыйкан орточо эсеп менен 1 гектар жер да. Эми баягы Чүй өрөөнүндө көбүрөөк 10 гектар, 15 гектар болушу мүмкүн. Бирок ошол эле Кара Суу районун айталы, бир үй бүлөдө 25 соток жер тар, адам саны көп. Жалал Абад областында, Баткенде да ошондой. Ошого Казакстанда болсо бир ушундай фермердик чарба 500 гектардан өйдө кетет. 5000 гектар, 10 000 гектар. Ал деген эмне деген сөз? Мага окшогон адистер келип урук сатам десе, мисалы үчүн 10 000 гектарга эки эле адам менен сүйлөшөт. Бирөө коммерсанты менен, коммерческий директору менен, экинчиси главный инженери менен. Болду, ошо экөөнү түшүндүрөт да бүтүп. Бизде 10 000 гектарга сатам десең, 10 000 дыйкан менен сүйлөшүш керек да. Бул деген бизден ыдырам, анан эми 10 000 адамдын башын бириктириш да кыйын. Ошон үчүн биз ар бири менен. Эми баягы бул сөзүмдүн майда деген сөзүмдүн артында эмне турат? Бул ошол 1 гектар жери бар адам артыңызда турган комбайнды ала албайт. Ооба. Бул комбайн өзүн 1 гектар актабайт да. Трактор деле актабайт. Же болбосо мына дрондор турат $20 000. Буну дагы ала албайт. Буну да ала албайт. Анан эми ушуну биз өзү баягы немеде айыл чарбасында дыйкандар көпчүлүк учурда биз айтабыз да. Эми бар жок айыл өкмөт бар. Айыл өкмөттүн ичинде бир 9дан, 10дан, 8ден айылдар бар. Ар бир айылда башкача да. Мисалы үчүн биз ошол айылда дыйканчылык кылам деген дыйканга биз ушундай сунуш берет элек да. Айылында канча техника бар? Канча трактор бар? Эккен эгиниңди эртең оруп алган комбайн барбы? Же терип алганга адамдар барбы? Ошого карап эсептеш керек да. Негизи мурундан Союздан бери ушундай эсептелип келген. Бул техника артында турган бул John Deere бренди, бул Америкада эң популярный брендтер булар. Бул дүйнө жүзүндө биринчи орунда турат. Бунун көп техникалык характеристикалары көп. Бирок эң жогорку характеристикасы биздеги комбайндердин айырмасы бул потерясы аз да. Потеря деген мисалы үчүн биздин ошол жаман сөз менен айтпайын, эми российскийлер 5%, 10%ке чейин жоготуп берет, чачып берет дандычы. Артындачы технологиялар. А бунун потерясы 0,5% эле. 100 килограммдан 100 килограммдан эсепте болор болбос 500 граммдай эле жоготот. А беркилер көп жоготот. Эми дыйкан мээнети чачылып кетет. Ошого ушул техникаларды алып келгенбиз. Бул техникалар чынында айтышым керек, айыл чарбасында МТС бүгүнкү күндө эмне себептен жакшы өнүкпөйт? Себеби өзүн актабайт. Бул техникаларды биз деле кыйрат актата албайбыз. Чынында айтыш керек. Биз деле кыйрат актата албайбыз. Бирок биз ушул тармакта болгондон кийин дыйкандарга жакшы түшүм сунуштап аткандан, дыйкандарга ишенич берип, биз силердин проблемаңарды көйгөйбүз, чечебиз дегенден кийин бизге пайда барбы, пайда жокпу, өзүн актайбы, актабайбы, ушул техника болуш керек. Биз азыр дагы мына бүгүн бул жерде айттым, $2 миллион дагы ушундай техникаларды жазгыга сүйлөшүүлөр жүргүздү. Комбайндан 10ду келет, берки тракторлор да бар, кымбат тракторлор бар, как раз ошол John Deere'дин балдары ушул жерде. Ушуну алып келип таркатайлы да. Баткен жок, өзүздүкү, бар жок өзүздүкү. Өзүбүз эле биздин өзүбүздүн дыйкандарга очереди жок, өзүбүз оруп беребиз. Бул деген эмне деген сөз? Дыйкан айтып атпаймынбы, баягы тияка бияка издебейт да, бир жерге келди, уругун алды,
биздин агрономдор, бай дыйкандын агрономдору баары жок ошол жерден түшүндүрүп берет, айтып берет. Көзөмөлдөп турат. Көзөмөлдөп турат. Күнү түнү биздин агрономдун телефону. Керек болсо мен агрономдорго өзүмө ушундай талап коем. Силер дыйкандарга чалып, ден соолугун сурап тургула. Сугардыңбы, сугарбадыңбы? Убагы өтүп кетпеш керек. Бул дыйканчылыктын өзүнүн ушундай формулалары бар. Өзү убагында бериш керек. Өзүнүн өлчөмүндө бериш керек. Ашыкча берилбеш керек, аз берилбеш керек. Ошолордун баары жогун адис түшүндүрүп бериш керек да. Ошондо биздин айыл чарбабыз өдөө көтөрүлөт, дыйкандарыбыз мындай пайдага чыгыш керек да. Биз дыйкандын капчыгын мээнетин актатыш керек. Көбөйтүп коелу, анан жашоо шартын жакшырталы деп атпайбызбы? Эмне себептен бай дыйкан деп койгонбуз атыбызды? Бай дыйкан деп койгонун себеби, эгер дыйкан бай болсо, бул биринчи кезекте бул сапаттуу тамак жейт. Бул сапаттуу кийинет. Балдарынан сапаттуу окууга жөнөтө алат. Билим берет. Билим кааласа Бишкекке окутат, кааласа Ошко окутат, кааласа Москвага, ушундай шарты болот. Ал эми дыйкандын капчыгы толбой кылып аткан мээнет актат балдарын да жөнөтө албайт да. Балдам мага жардам берип койчу, эми окууга мен шартым жок деген. Баласына балким ошол тоскоол болуп калат. Мындай бай дыйкан келечекте бир мындай чоң бир инвестиция кылган болот да, баласына окуу, билим берип. Анан бүгүнкү күндө биз баягы көнүп калганбыз да. Ардеке менен салыштырабыз го. Мына индустар ноутбукту $1000 компьютерди 40 мүнөттө чогултат экен, же болбосо Вьетнам биздин мына колдонуп жүргөн iPhone, Samsung'тарды 1 саатта чогултуп коет экен, $1000 окот. Ал эми биз $1000 музоону уй кылыш үчүн 2 жыл убактыбыз кетет, же болбосо ушул жерден иштешибиз үчүн мындай кылышыбыз керек деп мындай критикалайт да. Ал жерде кичине бир мындай чындыгы бар. Бирок биз мойнуңа алышыбыз керек. Бүгүнкү биздин айылдын тургундары ошол iPhone'ду же болбосо ноутбукту же Samsung'ту чогулта албайт. Билими жок. Бирок эгерде ошол азыркы кылып аткан ата бабабыз, мына Чубак устазыбыз айткан, ата бабаң кылганды кыл деп. Эгерде ошону кылып аткан ишти гана биз бай дыйкан жардам берсек, жакшы пайдага чыгарсак, ошолордун балдарында возможность бар да. То есть кийинки муун, эгерде бүгүнкү дыйкандар бай болсо, кийинки муун ошол немелерди, iPhone'дорду чогултуп, ушундай бир жакшы немелерди алган мүмкүнчүлүк бар да. Ошого биз кылып аткан жумушубузду гана реклама катары эмес, кылып аткан жумушубузду гана көрүп туруп, дыйкандар менен иштегенде биз эми баягы жумушубуздун башында жер семиртич менен иштеп келгенбиз. Ал кезде жер семиртич дыйкандарга берип, алып келип таштап 1-2 жыл ошондой иштеп, анан биз ичине киргенден кийин көрдүк ошол көйгөйлөрдү. Ага чейин билишпиз, бирок эми кандай болуп калат көрдүк. Үрөм боюнча проблема бар, суу кароо боюнча проблема бар, билим боюнча проблема бар, өсүмдүктөрдү коргоо заттары боюнча проблема бар. Дыйкан байкуш бирдеке өсүмдүгү саргайып кетсе, же болбосо баягынтип чирий баштаса, же тамырына курт кирсе, же өсүмдүгүнө курт кирсе, байпастап калат байкуш. Кадимкидей каяка беришин билбей калат. Баягы химия алган жерге барып, химия алып чачса, химиясы кээде иштебей калат. Каяка коюшун билбейт. Ошончо менин химия демекчи, мисалы азыркы күндө мисалы кээ бир дарыларды жер кабыл албай коюп атпайбы? Мисалы чөп чыгарбай турганда себеп алып, мисалы кайра пайдасы тийбей, ушулар неден улам болот? Негизи сапатсызбы? Сапатсыз болуп атат да. Сапатсыз болуп атат. Биз баягы баанын аркасына чынын айтыш керек, айылдын элеттин тургундары каерде арзан болсо ошол жака бара берет да. Чынында жакшы оокат арзан болбойт да. Анан көпчүлүк учурда анан эми ишкерлер бар, ошого ылайыктап арзандата берет да. Сапатынан кетип калат. Анан чачат болбойт. Бизде бай дыйканда жалаң гана оригиналдар, бүт оригинал беребиз. Биртке кымбатыраак, шарты жок болсо, биз узартылган мөөнөткө бере алабыз. Биздин өнөктөштөрүбүз бар, эми булак ИПФ деп коет, исламский принцип финансирования менен 40 сомдук нерсени 45 сомго, например, же 43 сомго 1 жылга берип кое берет. Болду. Ал процент эмес, башка болбойт. Ал адал жагынан баягы Шамил Алиудинов бизде ошол немеде төрага карап турат. Бул оокат адал, бул оокат харам. Бул болбойт, жигиттер буну кылсаңар болот деп, бизге жол көрсөтүп турат. Ошол боюнча иш жүргүзөбүз. Анан эми ошол дыйкандарды 30 жылдан бери, эгемдүүлүк алгандан бери жеке калып калып атат да. Проблема болгондо, башка болгондо биз ошол жерде жанында болуп туралы. Биз өкмөт эмеспиз, башка кылбайбыз. Бирок биздин ошол дыйкан менен болгон алакабыз, мамилебиз ачык. Биз аларга иш берип атабыз. Алар пайда тапса, биз дагы пайда таап атабыз. Биз баягы саясатчылар окшоп келип, кооз сүйлөн, артында чынында башка нерсени неме кылат го, биздики андай эмес. Биз дыйканга келдик. Биз айыл, бай дыйкан айыл чарба, айыл чарбаны колдоо борборубуз бул коммерциялык уюм. Дыйкандарга беребиз. Мына мисалы үчүн дрондор, бул дрондор дыйкандарга 1 гектарына 1000 сомдон
чоңураак жери чоңураак болсо 800 сомдон кызмат көрсөтөт. Бул деген биздин жалпак тил менен бул тез жардам да. Тез жардам. Баягы адам ооруганда деле биз тез жардам чакырабыз. Өсүмдүк ооруганда баягы айтпадымбы, саргайып кеткенде, курт түшкөндө, эмне кылам, кандай кылам? Тракторду күтсө, трактор 25 сотикке келбейт. Мен сен барганча андан көп бензин колот, мен саракке кетирем. Бул чогулат, рюкзакка илинет дагы, уруп согуп туруп 1 гектар жерди 7 мүнөттө обработка кылып кайра кете берет. Биз гарантия беребиз буга. Себеби бунун ичине куйган химияны дагы же органикалык болобу, биз өзүбүз гарантия беребиз. Дыйкан бизден алганга гарантия беребиз. Ошо менен мен өзүм дыйканмын да, билем да. Алганга дары мен анан бул жерде өзүм ошону катуу көзөмөлдөйм. Биз берип аткан продукциялар жогорку деңгээлде болуш керек. Дыйкан ошону алгандан кийин мээнет кайтыш керек, аны барып чачып туруп көп учурда ал иштебей калат, кайра бир бөлөк химияны чачат, кайра бир деген чачат, ал болбойт. Ошондой болбош үчүн биз мына өзүбүз чачып беребиз, өзүм бирок кепилдиги менен. Кепилдиги менен. Ооба, кепилдиги менен. Биз бүгүнкү өткөрүп аткан иш-чарадагы ушундай деңгээлде, жогорку деңгээлде өткөрдүк. Себеби биз ушу дыйкандарга сапаттуу үйрөн берели деп атабыз. Ооба. Эми салыштырмалуу, мен баягы өзүм кыргыз болуп кыргыз жамандагандай болбойм, бирок биздин өзүбүздүн Кыргызстанда өндүрүлүп аткан үйрөндөр, ушул уруктар жүгөрүнүкү. 1 гектарынан жакшы алса 7 тонна, 4 тонна, 5 тонна ушундай алып келет. Биз сунуштап аткандар 17-18 тонна. Эрнис дегенде эле бирок эрнис. Мына жүгөрлөрдү эме болуп атпайбы? Кургабай коюп атпайбы кээ бир эмелердечи? Мисалы кыш болуп кетип атат, жүгөрү кургабай атат. Ошо боюнча дагы бир кыскача айтып койсоңуз, мисалы ошол кездерде мисалы мына дронду чача турган бир химиялар барбы өзүнүн бирдеги? Сөзсүз түрдө бул дрондордун азыркы ушул таптагы спросу ушул жүгөрү үчүн. Жүгөрүлөр кээде мына азыр жамгырлар башталат, бул кургап жетишпей калат дагы. Буну десикация деп коет. Биздин өзүбүздүн химияларыбыз бар. Химияны дыйкандар барып туруп чачып, дыйкандарга барып туруп биздин балдар барып чачып берет. Ошол замат кургайт. Кургайт, 3 күндө кургайт, 3 күндөн кийин ора берет. Көп жерлерде ушундай суроолор болот да. Ооба, проблема бар. Ушунда бар. Оройлу десе кургабай атат деп. Немеде бар, пахтада бар. Пахтада да баягы биз эскиден чеканка кылып сындырып коет го. Кургасын, өспөсүн, бою кетпесин деп. Андан кийин кургап өсүмдүк ушундай сигнал берет. Баардык энергиясын, баары жок күчүн мөмөсүнө берет да. Пахта болобу, бул болобу, тезирээк кургатып, неме бышырат да. Ошонун баары жок ушулар аткарат. Кылат, а? Ушулар аткарат. Мына мисалы үчүн 22 литр. Бир көтөргөндө 22 литр. Мунусун алып туруп, сиз мында илинсеңиз, сиз деле бир ойнотуп койсоңуз. Кетеби, көтөрөбү, коюңуз, түшүп кеттим дагы. Сизди көтөрбөсүң, бирок могул жерде жүргөн 50-60 килограмм көтөрөт тең, а? Жок, бул мындай да. 22 литрди бул 15-20 мүнөт көтөрөт. 60 литрди 5 мүнөт көтөрөт дейли. 100 килограммды бир 2 мүнөт көтөрөт. 2 мүнөт көтөрөт, а? Бир көрсөтсөңүз болот экен да, мындай айлантырып. Тамаша мунун баары бирок. Жакшы. Бул дрондордо кызмат көрсөтөсүздөр ушу менен дагы, кызмат көрсөтөт. Бизде бүт кызмат бар. Мына дыйканга эмне керек? Өзү айыл чарба дыйканчылык неден башталат дегенде биринчи ошо жерден башталат. Жердин курамы. Жер өзүңкү болсо билесиң, арендага алсаң билбейсиң. Былтыр эмне экен, ага чейин эмне экен. Бир химия экинчи өсүмдүккө зыян болушу мүмкүн. Ошон үчүн жердин алып лабораторияга бериш. Бизде бай дыйканда лабораториялар бар өзү. Дыйкандар келип, колунда жок дыйкандарга бекер эле кылып беребиз. Сиздерге мындай айта алам. Ал эми топурагын алып келет, башкасын топурагын алып келип берет, биз карап беребиз. Канча гумусу бар, канча азоту бар, канча селитрасы бар, канча фосфору бар. Балким жерде баягы көп жылдан бери азот бере берип, азоту ашып кетет дагы, азоттун беришин кажети жок. Биздин лаборатория ошондой күндөрдө болгон. Азот чачпаңыз. Аз чачсаңыз жетишерлиги кетет. Өзүндө жетиштүү. Же болбосо анын ордуна фосфор чачыңыз, амофос чачыңыз, же болбосо калий чачыңыз деп ушундай сунуштар берилет. Анан ошондон тышкары, андан тышкары суунун да катуулугун, жердин pH-ын, кислотностун текшерип берип, анан дыйканга айта алабыз. Ушул жерге жүгөрү эксеңиз болот. Же болбосо буну эгиңиз, баягы соя бар, бобовый дегенибиз баягы тобурчак таласта. Бул жерге тобурчак жакшы болот, бул жерге бул жакшы болот. Ушундай бөлүнөт да. Ва жер баягы орусча айтканда чернозем, серозем болуп бөлүнөт. Ошого ылайыктуу биз өлчөп. Андан кийин агро кеңеш башталат. Дыйкандарга кеңеш беребиз, мындай, анан үйрөн башталат, анан жер сыйынтыштар, анан байкуш дрондор чыга баштайт ишке. Дрондордун биздин өзүнүн учебный центрибиз бар. Даярдайбыз. Мындай сатылат дагымы сиздерде? Сатылат да. Жок, биз сатпайбыз. Биз бүгүнкү күндө услуга гана берип атабыз. Себеби буну дыйканга берсек, бул учура албашы мүмкүн. Дыйкан учура албашы мүмкүн. Ооба. Бул түшүрүп алышы мүмкүн. Анан эми кымбат окат. Эртең бизге келет андай мындай.
бизге аны кажет. Биз андан көрө айтабыз, 1 гектар жериңе кымбат кылбайлы, 1000 сом теле бул. 1 гектар жерин дарлап Биз өз кепилдик берип атабыз. Үйрөнүшүң керек башка. Анан бул деген мындай оокат көрүп атпайсыз чоң. Бул айланганда айы катты айланат дагы, мындай малга кирип кетсе малды экиге бөлүп коет. Бул опасный да. Опасный. Биз мүмкүндө саткан жокпуз. Биз өзүбүздүн балдарды үйрөтүп, ооба. анын үстүндө контроль кылып, анан өзүбүздүн сервис отделибиз бар, бузулганда балдар өздөрү оңдойт. Бул мындай комплексно жабылган. Анан эми андай акыркысы ошол неме комбайндар менен бүтөт. Орулду. Баары келген, иштеп атат. Азыр жерде бир комбайныбыз бар эле. Шашып ушуп кетип калды неме өтөр мененчи. Себеби дыйкандар чалып атат да. Жумушка кетип атат. Эртең жамгыр жаалат. Байке отурат эле азыр элечи. Отурат эле. Бул азыр чыга албай турат. Бул сразу чыгам дейт. Анан негизи ошол жерде турган сразу кетти. Бүгүн биздин ушул иш-чарабызга Франциядан, Испаниядан, ошол Швейцариядан, Казакстандан, Өзбекстандан биздин өнөктөштөрүбүз келген. Айыл чарбада биз эми баягы көп жылдан бери иштеп жүргөн үчүн билебиз да. Жаңы технология дыйкандын капчыгына кыйла таасир этет да. Дрондор келди, тракторду сүрүп чыкты. Трактор 300 литр суу менен теги 1 литр химия болобу, ошол канча салярга кетирет. Ал келишим ал сага аны 2 саат күтөсүң. Азыр бүгүнкү күндө биздин дыйкандар кандай чалат? Мындай совка түштү, тигиндей түштү, муну чачып бергиле. Бизде сразу немебиз бар. Аныктап туруп эле балдар жеңил машина менен чыгып кетет. 10 литр сууда эми бир бурчта асфальтта туруп өчүрүп коет. Ооба. Дыйкан тиги Let's Go бар го суусу, 1,5 литрлик. Ошону ичип бүткөнчө балдар бүтүп жыйнаштырып кетип коет. Бүтүп калдыңарбы дейт. Кармабайт химияны, барып портер менен ага 3 литр суу алып келбейт. Жеңил машинасы келет бүттү. Байке 2-3 күндөн кийин результатын берет. Сары чымок болобу, эмне болот? Бел болсо чалыс. Жакшы. Маселе ошондой жаңы технологияларды алып келип берели деп атат. Эми бул биз чынында 10дон ашык дрон жыгытканбыз. 10дон ашык. Үйрөнүш үчүн Үйрөнүш үчүн. Мисалы үчүн бул учуп баратып эле Билайндын антеннасын билбейт да балдар. Анын волнасы күчтүү болот экен да, буну алып барып туруп эле баягы немеге чаптап чыктайт. Столбого барып жармашып калат. Анан балдарга мындай оборудование алып текшерип биринчи. Тегеректе Мегаком же Билайн эмелери жокпу? Мындай зым-пым бирдекелер болушу мүмкүн. Жок болсо помехтер, тегерегинде теги чатырган эме бар. Ал жерде мисалы үчүн абайлап ушундай кылып бүгүнкү күндө эми агродром боюнча биз лидербиз да, бизден бөлөк жок. Болду, себеби биз бар баштан өттүк. Любой немен бар жоон билебиз. Ооба. Биз көлгө барып бир жылдары Медведев учуп келгенде тиги Чолпон атанын тегерегинде баягы резиденция бар го. Ошо көл жактан чиркей көп келет, чиркейди өлтүрүп бергиле, өлтүрө албайт. Дрондор барып барат. Бүт пачаны чыгарып таштабыз. Анан чыгарып ошентип бир неме ыраазычылык каттарын берген. Кыскача ол бүт баарын көрдүк. Акыркы 5 жылдан бери комбайн бар жоон ишинтип эле азыр биздин жумушубуз бир калыпты. Бүгүнкү күндө Байдыйканда 300 адам иштейт. Биз эми пландаштырып атабыз 25-жылга 1,5 миң адам иштейт да, Кыргызстанды тейлей турган. Толук кылып биз эми ушул дыйкандарга азыр сиз көрсөткөндөй мындай түрүн алып келип коюп, баарын көрсөтөт. Бул мынча берет, бул мынча берет, бул мынча берет, каалаган. Азыр эми Эрлис байке, мисалы мына дыйкандарга кээ биркилер балким видеодон эле көрүп бир чечимге келеби, же болбосо бир видеодон көрүп туруп дагы кызыгып, кандай бир эмелер бар, дагы продукциялары бар, дары дармектердин эмнелери бар, аны эми чалып сурап көрөт деңизчи. Бирок негизи эң жакшы түшүмдү ала турган, бирок биздин азыркы ушул Кыргызстанда эле эгилип аткан жана өзүңүз айткандай 4-5 дүмбүл ала турган жүгөрүлөрдүн баасында эле болуп калат, бирок үрөөнү көбүрөөктөр кайсыл сортторго кирип калат экен. Биз сунуштап аткан бүгүнкү күндө сырттан келген Limagrein компаниясы сорттору, фаолор бар, 545 башкалары бар. Эрте бышканы, кеч бышканы, баягы түшүндүрүп кетпедимби? Тоолуу зоналарга эрте бышканы, андай бизде Ош, Жалал Абад жеринде баягы жай узунураак болгон жерлерге фаосын узунураак коюлат, себеби түшүмү көп болот. Ошол Limagreинди сунуштап атабыз. Франциядан келген RAGT фирмасы сунуштап атабыз. Биз өз көзүбүз менен көрдүк, биз далилдей алабыз. Анын технологиясы бар, өстүрүү. Ошол дыйкандарга бериле, дыйкандар түшүмдү алса, биз экинчи долбоорубуз бар, Байдыйкандын. Бул жерде могул Беловодскийде, Аксуу жеринде ошол жүгөрүнүн переработка заводу бар. Ошол заводду бизге салып атабыз. Дыйкандарга берип эле калбастан, дыйкандардын да сатып алып кайра. Ошондо дыйкандык толук кандуу жабылат да. Сизге башында интервьюнун башында айткам, биз бүгүнкү күндө дыйкандарга жардам берип атабыз, ала албай атабыз. Себеби алган бул эми коммерциялык иштер, биз коммерсанттар эмеспиз. Биз дыйкандарга бүгүнкү күндө агроном катары жакшы баягы
жөн эле консультация берип аны эккиле буну эккиле эмес, айттык ошого жараша муну эккиле, айттык муну менен чачкыла, муну комбайн менен чогултуп аласың. Эми мына 30 жылдан бери көп эле эл аралык уюмдар, донорлор келип кайырмакты өйдө карма, ылдый карма, ортосунан карма үйрөтүп кете берди го, семинарлар болуп, тренингдер болуп, же кайырмагын бербеди, же тиги немесин бербеди, балыгын бербеди. Ушундай биз эми дыйкандарга ошол балыгын дагы, кайырмагын да берип атабыз. Айттык, биз муну берип атабыз, могу урукту берип атабыз, алыңыздар, өзүбүз алып барабыз, өстүрүп бергенге чейин. Эми буюрса мына кийинки экинчи потокту долбоорубуз буюрса эмдиги жылдан башталат. Бизде ушул Кыргызстанда өндүрүлгөн жүгөрүнүн 500 000 тоннасын өзүбүз алып кайра берип атабыз. Ошондо толук кандуу жабылат. Ушул жерде суроодо, ошол кайра сатып алабыз деп атпайсызбы? Ошол жерде өзүңүздөр менен иштешкен дыйкандарбы же негизи эле жалпы эле дыйкандарбы? Өзүбүз менен иштешкен дыйкандар. Өзүнүн биринчи очередте өзүбүз менен иштешкен дыйкандар, бул бизге да кепилдик. Биз билебиз сортту, анын ичинде канча калория бар, алардын баарын билебиз. Эмне кантип дарылады бүт билесиз. Анан экинчиден эми бизден алып аткандан кийин биз ал дыйкандарды ойлошубуз керек, биринчи очередте. Бизге ишенип келип аткандан кийин. Анан бүгүнкү күндө мындай да. Жүгөрүнүн 1 гектарга болгон чыгымы 60 000 тегереги. 80 000 да бар, жакшы дыйкандар бар. 1 гектар. Эми аренда болсо 80 000ге барат. Жер чүй жеринде 20 000ге чейин болот да 1 гектардын арендасы. 80 000 бүгүнкү күндө мына болбот дегенде 10 тонна жүгөрү алса, базарда азыр 18 сом бар. 180 000 сом акча болот. 60 000 коротсо 120 000 сом пайда менен чыгат. Пайда менен чыгат да. Мен мисалы үчүн өзүм 30 жылдан бери дыйканчылык менен билем. Акыркы 2 жылдан бери пандемиядан кийин эле бирке мындай бир калыптуу болуп дыйканчылык пайда бере баштады да. Алдан толук эмес. Бирок ага чейин 1 жыл плюс 2 жыл минус, 1 жыл плюс 2 жыл минус. Эмне себептен элдин баарыбыз миграция кылып Россияга иштеген? Себеби айыл чарбасы, дыйканчылык бул мындай байкуччулук иш болуп калды, айласыздык. Биз ошону мындай жаңы деңгээлге чыгарып коелу. Мына өстүрүп эле калбастан, мына бүгүн сизге минимал эсептеп бербедимби? Эгерде 20 тонна алса, анын 200 000ден ашып кетет. 200 000ден ашып кетет. Ошого дыйкандарга биз ушундай таризде ишти алып барып атабыз. Өзүбүз азыр үйрөтүп алалы, жакшы өндүргөнү. Анан кайра өзүбүз алабыз. Өзүбүз сатып алып. Бул эми жүгөрүнүн иши, мисалы үчүн кызылчага караганда, же болбосо помидорго караганда кыйла жеңилирээк да. Бир эпкасын суга эле турат. Менети азыраак, мындай жеңилирээк да, салыштырмалуу. Ушу балдар кызылчаны эгет ичине суук түшсө эле көтөрүлө албай калат, кайра бузат, кайра жаңы отургузат, кайра жаңы алат. Кыйын. Эми айтып атпаймынбы, биз арасында жүрөбүз да, мен айтсам дыйкандар сразу эле күлүп айтат бери мындай деп. Биз арасында жүрөбүз, көрөбүз. Колубуздан келиши керектиктерине ушинтип жардам берип коебуз. Бирок анан техника иштейт. Жер менен дагы, чачканы дагы бар, адамды баягы кыйнабай жок да. Башында сөздүн башында айтпадым, дыйкандар чачап калат кадимки. Жүзүндө уже таланы көргүсү келбей калат. Чынында ушундай, баягы ысык. Анан карасаң жамгыр, шашып ушасың, ар бир күн сууга мушташасың, сууга турасың. Анан ушуну алып келип, анан бунун артынан азыр мындай пивот деп коет, капельное орошение. Дождевое орошение, бунун үстүнө мындай суу чачып, дыйкандар ушундай дагы сунушту эмдиги жылдан биз киргизип атабыз. Быйыл мындай болуп калды да, баягы суу карыш үстүнөн кылайын. Суу карыш үстүнөн. Быйыл 3 күн аябай катуу ысыды го. Эпчикте ысыганда балдар астынан суу берет. Үстүнө жетпей. А бирок үстү саргай берет. Себеби аябай ысык болуп, ошон үчүн баягы дождевое орошение деп, сиз өзүңүз деле байкайсыз, жазында жаңгыр жаагандан кийин заматта жашарып кетет го. Жашарып кетет. Үстүнөн берилген суу бөлөкчө да, биз бул пивот деп коет, мындай айланып үстүнө суу берилет, суу берип. Аны дрондор чачабы? Жок, дрондор чачпайт, алдынан техника өзү үстүнө чачып өтүп берет. Айланып жүрөт. Анан баягындай орус жаба айтканда пушка деген бар. Анын өзүнүн аты спринклер. Алда мындай атып чачып үстүнөн берет. Ал сууну да үнөмбөйт, толук кандуу эле. Ошого окшогон жумуштарды кыскасы биздин кылып аткан жумушубуз дыйкандардын мээнетин актай турган инструменттерди, ошол расходный материалдарды колдон келсе каражаттарын да чечип бергенге аракет кылып атабыз. Бай дыйкандын максаты ошол. Атыбызды бай дыйкан койгонбуз, 25-жылга чейин Кыргызстанда дыйкандардын баарын байытабыз деп атабыз. Буюрса. Бешти таштаңыз. Рахмат. Урматтуу Тез кабардын көрүүчүлөрү, буюрса мына өзүңүздөр да маалыматты уктуңуздар, алдыда иш-чаралардан баарын көрдүңүздөр. Буюрса сиздер дагы дыйканчылыкты жанакы бул Элис байка айткандай байкуштун иши эмес, бул байдын иши. Ушу менен чоң каражаттар тапса болот.
жана ушу менен эле өздүк экономиканы, ички мамлекеттик экономикаларды дагы бир топ деңгээлге өйдө көтөрсө болот деген ишенич менен баштасаңыздар болот экен. Негизи мен деле ойлойт элем, мисалы 1 гектарга бир 100 миң, 150 миң кетип калса керек деп. Эми 60 миң сомдой кетет экен. Бүгүнкү күндө 60 миң сомду отуруп мисалы чай пай ичип деле 1-2 айда жок кылып коюп атат да. Бирок эми ошол нерсени эгерде пайдалуу нерсеге жумшай турган болсок, жана барыңыздарга айтат элем, ушул бай дыйкан менен иштешип, өзүңүздөр дагы ушундай аттуу болуп, бай дыйкан болуңуздар, жөн эле дыйкан эмес. Бүгүнкү күндө мисалы дыйканда бул Эрлис байке айткандай, сапат бир аз төмөнүрөөк болгондуктан мындайча айтканда бааны көтөрө албай атат да, мындай бааны өйдө көтөрө албайт. Эгерде товар сапаттуу болсо, ал үйдө олтурат, башка мамлекеттен келип алып кетет да, керек болсочу. Ошого буюрса сандан сапатка өтөлү, жерлерди дагы пайдаланып иштетели. Азыркы мен угушум боюнча жердин бир 3/1, Кыргызстан боюнча жердин бир 3/1 эле сугат жер кылып, аны деле бир азын эле иштетет экенбиз да. Ошого жерлерди, канча көп жерлер бар, ошолордун баарыны буюрса иштеткенге аракет кылайлы. Кандай дедиңиз? Эң туура. Эми ушул кыргыздын баласы болгондон кийин, Кыргызстанда мээнеттенип аткандан кийин биздин ишибиз бир проблеманын үстүн чечиш керек да. Бүгүнкү күндө проблеманы көрүп туруп, ал проблеманы чечпей эле айланып жүрө берсек, анда биздин кылып аткан ишибиз кадимки аферизм болуп калат да. Болбосо орусча айтканда авантюра болуп калмак. Биздин кылып аткан мээнетибиз, мен айтып кеттим, комбайн өзүн актабайт, бирок дыйкандарга бизде болуш керек. Дыйкандарды чогултуп беришибиз керек. Чогултуп берип, ошого окшогон проблемалар чечип турсак, дыйкандар кылган мээнет акталып турса, дыйкан байып турса, балдары окуп атса, курсагы ток болсо, өкмөтүбүзгө да пайда, бүгүнкү биздин бийлигибизге дагы аброй болот, абийир болот. Бизге дагы кылып аткан мээнетибиз акталып, өзүбүзгө да бир жакшы энергия, мотивация болот. Ошон үчүн биздин элим тынч болсун, кечегиндей жаман окуялар болбосун. Биз ар дайым ынтымакта бири-бирибизди ушул жумушка кылып аткан иштерибизди бар жогу мындай айнага чыгып жакшылыктар болсун, Ооба, буюрса. Тез кабарды көрүп туруңуздар. Жаккан болсо, жакшы комментарияңыздарды буюрса күтүп калабыз. Анан эң негизгиси бул Тез кабар каналы жакшылыктын жарчысы болгондуктан сиздер дайым өзүңүздөргө позитивный, жакшы кабарларды аласыздар. Жана мен өзүм тарабымдан сиздерге суранып кетет элем, негативден алысыраак болойлу. Эртең менен а дегенде саламдашып, а дегенде ден соолук сурап, жакшы маанай менен баштайлы. Буюрса, бардык күнүбүз, бардык жылыбыз ушундай жакшы позитивде өтө берсин. Жана баарыңыздар бай болуңуздар, бай дыйкан менен бай болуңуздар буюрса. Саламатта туруңуздар.